кутман күн достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Биз болсо Мирель экөөбүз кызматыңыздардабыз. Кандайсыңар? Маанайыңыз жөнүндө бөлүшүп кетиңиздер. Албетте биз негизи силер үчүн эле ушул жерде отурабыз, микрофон алдында. Маанайыңызды жана биздин подкасттар айтылгандай эле ушул силерге жетип атабы, подкасттар жакшы болуп атабы деген ошонун баарын бизге жазып бөлүшүп кетиңиздер. Анткени силер кандай десеңер биз ошондой алдыга жылганда аракет кылабыз. Ылдый жакка комментарий жазып койсоңуз болот. Анан биз болсо бүгүн ушу инвестиция тууралуу темабызды уланталы деп атабыз, Мен өткөндө подкасттын аягында айтып атпадым белем, ушул биздин кайсы бир учурдагы туура эмес тарбиябыз адамдын жашоосунда өзүнө болгон инвестицияны чектеп коет экен да. Мисалы, аку эмне кыл, сен колуңан эмне келмегиле, жөн кой, ойгойчу, сен кыла алмак белең дейт да. Бирок эртеңки күнү кайра айтат да, баланчанын кызын карачы деген салыштыруу бар да. Бул нерсе бизге өзүбүз инвестиция кылганга аябай жолтоо кылат экен. Анткени өзүбүзгө болгон бааны төмөн түшүрүп салат экен да. Ошондуктан азыр жаш апа аталар, ата энелер, негизи эле бабушка, дедушка, чоң ата, чоң энелер бар болсо, эч качан небереңизге, балаңызга сен кыла алмак белең деп айтпаңыз, Ушул психологияда идентификация же иденттүүлүк деп коет экен да. Сен өзүңдү кандай идентификация кыласың? Бул мисалы Да Винчини апасы монтип чимелеп туруп келгенде, караңызчы, менин балам шедевр жаратты. Бул ал окуй элегенде, кенедейинде эле мондай кызыл жашыл карандашты чимелеп келгенде конокторго келип, караңызчы, менин балам шедевр жаратты, менин балам шедевр жаратуучу деп идентификация, иденттүүлүк берген да баласыначы. Биздичи сен кимсиң деп иденттүүлүк берген, Сен кимсиң деп. Психологдун ошондой эмесин окудум беле, ал жакта да айтылат да, негизи балдарга айтат, ушул ген жакты изилдеп жүргүзүп атканда анан айтып атат да, спортсмендин балдары спортсмен болот деп мурун ушундай эме болчу экен да. Акылмандыклар атасыныкын жолдошу керек жолун ошондой болуп кетет деп. Бирок тигилер айтат да, негизи ал 10-15% дейт. Генный болот, алар физикалык жактан мүмкүн атасынын, апасынын генисин алып, эки спортсмендин апасы, атасы болсо, ал денеси менен мыкты болушу мүмкүн. Ошого жакын дейт. Бирок 90 же 85% болсо, ал негизи ошол машыгуу. Расположенности бар, бирок эгер аны машыкпасаң, анда ал башка. Мен ошон үчүн айтат го, негизи адам болсо, адам баласы кандай гана, ким гана болгусу келсе, ошону кылат. Ошону болот. Расположенность болбосо дагы, медике дагы болбосо, ал спортсмен болсо, ал боло алат дейт. Негизи ал 85-90% пайызы болсо, аны ошол жолго машыгуу, ошол жолго алып баруу дейт да. Эгер айтылгандай эле Да Винчини кичинекей кезинен баштап бул шедевр жараткан десе, ал шедевр жаратпады. Азыр сүрөттөрү кандай эң бишекти. Апасы айтпаса анда ким болмок эле, мүмкүн ал. Эйнштейн, мисалычы. Балдарың, сен балаңардын акылы кем, биздин мектепте окуганга татыксыз дегенде, сен өтө акылдуу экенсиң балам деп, кандай кылды. Ушко сага татыктуу эмес дегендей кылып коюп. Албетте ошонун баары негизи ошо кичинекей кезинен болот да. Анан мен бир мындай семинар сыяктуу ушундай темаларды ойлоп чыгарайын деп уже жарым жылдан бери ой болуп атат. Жакшы. Негизи ушул көз карашы менен да. Мен ата энелерди үйрөтө албайм, бирок мен мындай баланын көз карашы менен деген ушундай семинарлар чыгарып көрөйүн деп атам да. Мисалы, мен кичинекей кезинде муну каалагам, бирок мага ата энемдер муну айтып турушкан. Сен мындай болосуң, тигиндей болосуң, жок сен муну кыл, муну кылба депчи. Мен муну каалагам да деп, ошого тартынып, акырын жашынып алып, тигини кылып, мындай көңүлүм ушуга болчу. Буга көңүлүм жок. Эптеп эле ата энемди тарынтпай коеюн же ата энем урушпасын деп эптеп, мындай айтканча физиканы окуп 5 алып алайын деп аракет кылгам дегенде, бирок бул мага жакпачы. Мага негизи көбүнчө биология жакчы деп болчу. Анан биология менен мен ушуну изилдегеним жакшы көргөн деген ушундай көз карашы менен, же болсо мен балдардын ата энем менен мындай сүйлөшөйүн дедим эле. Бул менин ушундай досторум мынтип атат, бирок мен ата энеме айтсам, ата энем мага атам менен башты ортпачы. Апам болсо, сен алар менен сүйлөшпө, чогуу баспа, көчөгө чыкпа дейт эле. Мен кандайм, досторум болгондон кийин кантип алар менен өмүр өткөрүп атпаймынбы школдо деп. Ушундай көз карашы менен, негизи ушул ата эне менен баланын ошонун ой карашы менен. Бул деле өзгөчө инвестиция. Ата эне мага көп инвестиция кылса, албетте мен ата энелер ал көстө, алар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн эң жакшысын берет да, эң жакшысын берет. Же болсо мындай болчу, же ошонун эле башка тарабы, мен болсо муну каалабачымын. Эми эшикте чыгып чөп жулгандан көрөк.
атам чыгарып иштеттирчи, мен каалап атчымын эмнеге деп. Анан кийин эле түшүнүп атам, бул мага азыр чөп чулсам мага кичине мындай рахат алам да, эс алып, мындай же үйүм таза болот. Ошондой эле. Ошонун баары кээде ата энелер болсо мындай кандай балам кой, бул кыйналып калат, кой бул ооруп калат, ой тигинтип калат деп кээде аят эмес беле. А наоборот баланы кичине мындай эметиш үчүн, катууратыш үчүн, кээ бирөө болсо жылуу кийиниш керек деп туруп жылуу кылып коет, анан кичине суук тийсе ал ооруй баштайт. Анткени иммунитети ошого көнгөн болгон. Ушунун баары бир өзгөчө бир инвестиция экен да кичинекей балага. А биз айткандай эле коркобуз. Жана мурунку подкастта айткандай эле 1000 сомго китеп алгандан көрөк мен 1000 сомго тамак жеп албаймынбы дегендечи. Экөөбүз бир жакшы обед кылып алабыз дегендечи. Обедте болуп калды. Негизи инвестиция, негизи бул өзүнчө бир риск албетте. Анан акчаң 1000 сомуң алып алып анан китепти ачып окуп, бул китебиң болбогон китеп турбайбы дегенси бар. Анан жана айтып кетпедикпи, инвестицияны кээ бир нерсени сатат эмес беле, сатып алгандан коркосуң депчи. Бирок албетте өзүнүн жакшы материалы болсо, ал сатылат, көрүнөт, билинет сразу. Азыр оңой. Азыр эле карап туруп жана айтасың го, муну алып аткан же кино көрөсүңбү, анан астында комментарийни окуйсуң го. Анан билинип турат албетте, ал жакта кандай комментарийлер жазылат. Бул сонун кино экен, же бул жакшы сабак берди, мындай экен деп, анан ошо комментарийден отзывтар деп коет го. Анда ал жактан билинет. Анда бул өзүн актайт турбай алып көрөйүн деп туруп кээ бирлер ушундай. Анан жанагы болбогон саткандар да бар, алып алып, бул болбогон нерсе эмнеге мынча акча аласың? Ал болсо бир эле эме да. Албетте ал жакта дагы карап, изилдеп, ушундай бир жакшы жерге да барышы эме караш керек да. Мен негизичи Мирель ушул бир нерселерди сатып алып бербеген адамдарданмын да. Бир учурда менде шопоголик оорусу бар болчу. Мен кийимдин баарын алчумун. Анан бирок өзүм бир сессия өткөрүп, анан азырчы аябай таң калдым да. Былтырдан бери бир кийим сатып ала элек экенмин да. Анан бул мен үчүн чоң жеңиш. Бул баягы жокдон эмес, өзүмдү дисциплинага көндүрө алгандыктан да. Анан мен дагы ушундай аналитиктерденмин да. Бир нерсе сатып ала албайм да. Анан курс болобу, китеп болобу, керек болсо оокат, буюм болобу, аябай отзывдарды чогултам. Бул сарафанный радио күчтүү го, тигил айтты, бул айтты. Анткени алар өзү көргөндөн кийин айтат да. Сарафанный радиону аябай колдоном. Тигияктан бияктан сурашат, анализдеп, анан көзүм жеткенден кийин анан можно инвестировать дегендерденмин да. Анан мен ушул балдар жөнүндө айта кетпедимби? Ушул эми ата энебиз бизге эң жакшысын берди, аракет кылды бергенге. Анан бирок азыр заман башка, азыркы альфа муун таптакыр башка. Мен айтып коем, мен миллениум болсом дагы 2 муунду тарбиялайм. Мен зумер менен альфаны тарбиялайм. Карагылачы деп тамашалап калам да. Анан ансыганда экөөнүн ой жүгүртүүсү да такыр башка да. Мен 13 жаштагы кызым менен башкача сүйлөшсөм, 5 жаштагы кызым менен башкача сүйлөшөм. Ал дароо мындай дейт да. Мама, а я этого не хочу, ты меня заставляешь дейт. Элестет? 5 жашта. Анан баягы күнү айылга чоң эненкине барасыңбы, барбайсыңбы болуп калды да. Анткени жанына отургузуп барыш керек, ал алыс жол, 5 сааттык жол. Анан ал деген барып келгениң 1000 сом жол расход. Андан тышкары жолдон бир нерсе жейт болуп отуруп, эсептеп отур, анан акчабызды карасак, анын үйдө эле калганы жакшы экен да. Десек ал айтат, силер деген вы на меня, ал орусча сүйлөйт, вы на меня давите дейт. Почему десем? Я же хочу к бабушке съездить. Я и так редко езжу. Что, 2000 сомов жалко, что ли? Деди да? Элестет кичинекей. Анан биз экөөбүз жолдошум экөөбүз бири-бирибизди карап, бул кайдан ушинтип сүйлөгөндү үйрөнгөн деп аябай таң калдык, бирок бир чети аябай кубандым. Анткени менде оюмду эркин айтуу мүмкүнчүлүгү жок болчу да. Анан кайра мен айттым, жолдошум жок, биз тарбиянын методун өзгөртүшүбүз керек деди. Мен айттым, жок. Азыркы муун ушундай. Бул өзүнүн коому баягы чоңойгон маалда өзүнүн талабын өзү тарта алган, өзүнүн жемин жедире албаган адам болуп чоңоюш керек. Анткени азыр ушул муун өсүп атат. А биз азыр муну эски методко салып тарбиялап койсок, кийин просто жашай албай калат деп ушинтип, анан кайра мейли, анда ушундай оюн эркин айтсын мейли деп калдык да. Анан таң каласың, жыл сайын эмес, азыр саат сайын балдар өзгөрүп атат. Анан демек саат сайын балдарга инвестиция өзгөрүшү керек. Атам, убактыбыз бүтүп калды. Ооба. Угармандар, анда сиздер балдарыңыздарга кандай инвестиция кыласыңар? Ылдый жакка жазып койгулачы, күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.